Сіздердің шайлоо процесіне берген жогорку бааңыздар жана жылуу пикириңиздер үчүн ыраазычылык билдиремин. Сиздер айткан баалуу сунуштардын негизинде тиешелүү чечимдерди дагы кабыл алабыз. Биз мындан кийинки шайлоолорду дагы да заманбапташтырууга аракет кылабыз. 2020 жылга чейин чынын айтсам депутаттык орундар биздин өлкөдө ошо 1 миллион биринчи орундан 10-чу орунга чейинки тизме 1 миллиондон баштап сатылчу эле, коррупциялашып кеткен, партиялык тизме деген норма бар эле. Бирден 10го чейинки тизме миллион долларга сатылат эле. 10дон аркысы 100 миң, 50 миң болуп ушундай ылдыйлап кетет эле. Аны биз эч жашыра албайбыз. Себеп дегенде бул биздин турмушубузда болуп өткөн нерсе эле. Мисалы талапкерлер элге барбай туруп эле акчасын төлөп коюп, анан кийин жата берип эле депутат болчу. Мындайча айтканда эмне деп коет элек? Золотое место деп коет белек. Ушундай бар болчу. Эл тааныбайт эле депутаттардын көбүн. Анан депутат болуп келип калгандан кийин таң калышат эле. Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албаган кандидат кантип депутат болуп келди деп. Дагы бир карусель деген биздин немебиз бар эле термин. Bir участоктон чыгып алып кыдырып экинчи участок, үчүнчү участокко бусиктер менен, автобустар менен барып, кошуна айылдан эмки айылга барып шайлай берет эле. Ал дагы жок болгонун сиздер өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр деп ойлойм. Анткени баарын биз шайлоо процессин добуш берүүнү автоматташтыргандан кийин ал дагы уже жок болду. Bir участоктон экинчи участокко барганда ал жерден дароо айтып коет: "Сен баланча участоктон добуш бердиң, сага бюллетень берилбейт" деп мына. Биз мына ушундай коррупциялык моменттерди түп тамыры менен жок кыла алдык. Элдерге ар бир талапкер мына ушул шайлоодо элдин алдына барып, элдин өз көзүнө көрүнүп, өзүнүн программасын айтып, келечекте болгон платформасын жеткирип, анан кийин депутат болуп шайланып келишти. Эми жыйынтыгын эл өзү депутаттар ишин баштаганда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Көрөт деп ойлойм. Эми мындан аркы шайлоолордо дагы биз Кыргызстан эч качан жасалмалоого же болбосо коррупциялык моменттерге жол бербегенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биз дагы пландаштырып атабыз. Мындан ары биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Эми мындан ары интернет менен гана добуш берүүнү камсыз кылсак, ошондо элибиз бир 40% эмес, балким 80%ке чейин добуш бергенге баягы жалпы саны көтөрүлүп калат го деген үмүттөбүз. Биз Кудай буйрса мындан ары ушул аракеттерди баштайбыз. Келерки жылы президенттик шайлоо болот. Биз ага эми 1 жылдын ичинде жетишпей калат болушубуз керек. Мен ойлойм, кийинки парламенттик шайлоодо биз ошо интернет аркылуу добуш бергенди камсыз кылабыз деп. Урматтуу байкоочулар, бул болуп өткөн шайлоо өлкөбүздө саясий туруктуулукту мындан ары да бекемдөөнүн, экономиканы өнүктүрүүнүн жана жарандардын жашоо турмушун жакшыртуунун бекем пайдалуу болуп кызмат кылат деп терең ишенем. Кыргызстан сиздер өкүлчүлүк кылган бардык мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен ынак коңшулук жана өнөктөштүк мамилелерди мындан ары дагы өркүндөтүүгө кызыктарбыз. Өлкөбүз үчүн өтө маанилүү болгон ушул мезгилде Кыргызстандагы миссияңар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиремин жана ишиңиздердин ийгиликтүү жыйынтыкталышын каалаймын. Сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн.